Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Мен укук коргоо органдарынын берип аткан жоопторуна вообще нанбайм. Иштеген деле жоксуңар. Эскинде жазып берип атасыңар да. Иш качан токтогон, кайта кеткен, анан кийин следствие прекращен дегендин баарын жакшы билебиз. Биз ошого макул эмеспиз деп комиссия түзүп атабыз. Зилайлыкты камап койдуңарго, незаконное обогащение деп. Берде бүт незаконное обогащение. Форма собственности частный деп атасыңар, например, профсоюзду. Ошону менен прекращается деланын барчы. Частный болгону менен мындай түпкүрүн укук коргоо органдары, если патриот болсоңор карап көргүлө. Бул мамлекеттин мүлктөрүн сатып атышат. Көз карандысы дегенге таянып алып мен баягыда да айткам. Бул көз карандысыз деген профсоюз мээсине түйүп алган баары теңчи. Анан биз билебиз, например, каерде кайсы следакторго, например, акча берип атканчы. Ачык эле айтып атат элдер. Мына Жалал Абадтын облус прокурору айтып коюптур, алардын тиги көз карандысы биз кийлигише албайбыз, форма собственности другой депчи. Анда анын занимаемый должностун караш керек, например. Если ушундай мына факты менен ор коюп чыгып атат да, жаш балага деле белгилүү да, берде канча сатып ийгеничи, мына Апшыратаны сатып ийгени. Сатып атат өзүнүн жакын тиги гражданский брак болуп жашап аткан келинчегине, например, 70 сотокко, например. Неужели аны көрбөй атабыз биз? Неужели мы не видим просто ор коюп чыгып турган фактыларды көргүбүзгө келбей атат да, биз айтып атабыз, какшап атабыз депутаттар. Бизди поливать этип атат, мынакей чыгып алышып, бу жерден азыр 300 сомдон таратып, Жалал Абад курортунун директору ушул жерде жүрөт, замы экөө тең. Элдин баары айтып келип атат, мына акча таратып бу жерге пикетке чыгарып атат деп. Бир мамлекетпиз, мамлекет эмеспиз. Мыйзамдуу өлкөдө жашагыбыз келет да биздер баарыбыз. Ор койгон нерсени чыгарып атабыз, премьер-министр буга түздөн түз, например, көңүл буруш керек болчу. Тигилер кыйкырып атат, добровольный основе биз деген 1%тен алабыз деп. Каякта добровольный? Мынакей берди, Министерство образования айткылачы, например. Каякта добровольный берди? Шагы эле 1% кармап эле көндүрүп койгонсуңар, берип атабыз да. Здравницалар ошондой кылып атат, акчага отчет бербейбиз дейт. Бул эмне деген, например, мамлекет, эмне деген укук коргоо органдарыбыз? Бу жердеги соттордун чечимдерин карагыла, например. Бүт акчага сатылган. Андай болбойт да, например, бир килейген Апшырата деген килтейген, например, эмени учреждениени 1.614.000 сатып ийип атат, например. Неужели мен деле сатып алам, например? Андай берсеңер, элдин баары сатып алат, акчалуулардын баары. Мы с этим недовольны, баарыбыз айтып атабыз, биз макул эмеспиз. 29 киши чогулуп алып каалагандай чечкен деп атабыз. Решали мындай өзүнүн ичинен эле чечип алган, 29 киши сүйлөшүп эле, аукцион эмне деген необходимость болуптур? Гвоздиканы сатканга, Кыргызстандын тиги дерево вырубкаларын кесип алып сатканга, ошол туура биз келечеги бар сонун жанакы бюро путешественниктарды Апшырата деген жана чоң пансионаттардын баары сатканга эмне деген мындай болгондо вынужденный болуп саткан булар. Эмнеге? Банкротко алып барып туруп сатканбы? Анан ушунун баарын укук коргоо органдарына берип атабыз. Финпол, например, глаза закрывает. Прокуратура закрывает. Ячейкасынан 2 миллион табылып калып, Зилалиевна отурбай, например. Незаконное обогащение. А эмне үчүн мындайларды көрбөйбүз биз? Почему не видим, например? Бул элдин мүлкү эмеспи? Урматтуу коргоо органдары. Сагынбек Токонович. Это же народное богатство. Биздики да, например. Элдики ошо трудяштылыкты баары теңчи. Эмне деген ответ, например, мынакей бүт эле иш козголгон, кыскарган, анан кийин сегодня находится в ходе следствия, ушундай эле ответтерди эч ким көңүл бөлгөн жок. Биз деле юридичныйбыз, например. Турмуш юрист кылып атат азыр баарыбызды. Почему, например, комиссия түзүп алып прокуратуранын бүгүнкү күндө ответтердин баарын көрүп атабыз? Я, например, недоволен. Депутаттарга да айтам, например. Мындай болбойт да. Болбойт да, келип алып мунун даже силер ошол эки укук коргоо органдар сурадыңарбы, например, ошол объединениянын өзүнүн документтери, уставтары ушул бүгүнкү күндө шайкеш келеби? Я, например, не уверенмин да. Ишенбейм, например, алардын уставы жүрөт объединение болуп. ФПКга, федерацияга кандай тиешеси болгон, булардыкы вообще бири-бирине байланышпаган. Аны караган жоксуңар даже. Алар чогулуп алып недоверие көрсөтүп атат Асан Акуновго. Сен кылып атасың акмак деп. Ал күйүп атат, карганып, 6 неберем бар деп, мына телевизордон сүйлөп атат. Бир тыйын алсам өлүп кетейин, мен акчага сатып алабыз деп предлагать эткенден болбогойсуң ушуну кылып атышат деп атат. А 30 жылдан бери айланып директор болуп жүргөн, ошол жерде председатель болуп жүргөндөр кылып атпай, кылгырып бар. Неужели мы этого не видим? Неужели мы жазып атабыз, уялбайчы? Уят да, например, коомчулук көрүп атат да.
Бирдеке болсо бизди чыгып атат, ошол жерде депутаттардын кызыкчылыгы бар, мыйзам алып келе атат, ошону сатып алган атат деп. Каерде жазылып турат аерде? Каерде жазылып турат? Тетерде мына аксакал кишилер бети жок экен ошол кишилер. Уялбой туруп сүйлөп атышат келип. Элдин акчасы элге кетиш керек. Элдин мүлкү элге иштеш керек. Болгону ушул биздики. Биз жөн эле мыйзамын жазып берели дегенбиз, дагы кайталап коюп, мыйзамын оңдоп берели, прозрачный болсо, булар өздөрү чыгып атпайбы? Мы не согласны деп жөн эле кетип калбайбы? Көлөчүн кие албай калган чал кемпирлер эмне жүрүшөт аерден? Значит, алар заинтересован болуп калган аерге. Чогулуп жеп ичип калышкан. Неужели прокуратура менен Финпол ошону көрбөй атабыз? Неужели килеген Гвоздиканы, например, сонун детский лагерь сатып ийди, например, 7 соток жерге алмашып ийди. Кички бала деле айтат, например, бул жерде коррупция көрүнүп турбайбы? Саякатты мына арендага берип коюп туруп, аны ижарага берип туруп, кредит алып атат. Мамлекеттин мүлкүн, например, койгонго кимдин акысы бар? Коюп атпайбы? Залогко коюп атпайбы? 49 жылга алып туруп. Абетен речи деп атат. Андан тышкары жер тилкелери, андан тышкары анын акчалары. Болуп тур тиги чогулткан акчаларды Минздрав менен тиги Минобразование чогулткан акчаларды, например, бүдөмүк кылып жеп алышыптыр, например. Мүлктөрүн сатып туруп анан кийин бөлүп алып алса, например, биз неужели мы на это не обращаем? Минте берсек анда мамлекеттүүлүк жок экен да биздечи. Сот менен, например, прокурорлорубуз Финполдо иштеген биздин тиги тергөөчүлөрүбүз, например, болбогон тыйынга сатылып атса, например, эмне деген оокат болот, например. Колунан кармап алган жокмун, кечирип коелу, бирок айтат, подозрение түздөн түз вызывает, например. Мен любойун алып карасам табам, например, кана көрсөткүлөчү ошол пансионатты канчага бүгүнкү күндө сатылыш керек эле депчи. Рыночный баа менен эле карап койсо болот да, оңой эле да. Сатып атпай, болбогон арзыбаган акчага сатып атат да, бөлүп алып атат да, шапкасын алып атат да. Неужели ошолорду көрбөйбүз? 3-төн 4-төн элитный квартираларды алып атат, например. Lexus машиналарды алып атат. Откуда шикует, например? Элдин акчасын албаса. Неужели, например, ошол экини чогултуп туруп, мына өзү чыгылып атат. Асан Акуновду азыр жумуштан алыш керек, бул чыгылып атат. Асан Акунов туурасын айтып атат. Мен бир тыйын албай туруп буларды оңдоюн деп атам. Прозрачный болсун. Эмгекчилердин акчалары эмгекчилерге иштесин деп биз менен чогуу ал показания берип атат. Тиги Жалал Абад курорттун директору ушул жерде жүрөт уюштуруп. Неужели ГКМ көрбөйт аны? МВД көрбөйт, например, кимде кылып аткан? Мынтип отура берсек анда эртең тиги акчаны жеп алгандар келип алып эле пикет кылып эле кыйратып эле баарын элдин баарын башаламан кыла берет. Ошон үчүн моунуңар болбойт да, урматтуу прокуратуранын өкүлдөрү отурасыңар. Болбойт мону. Жөнү жазып берип койпусуңар. Кайталап элечи, мурунку следствиялардын баары тең эле анын баары тең кантип сатылып кеткени берден эле көрүнүп турат, например. Прекращен, отсутствует там состава преступления. Муну жакшы билебиз, например. Отсутствует кылып жазып берели. Ушуларды карагыла деп атабыз кайтадан. Срок өтүп кеттир, ана минтиптер тигинтип нечөсү элдин тиги мүлкүн бөлүп жеп, алып анан кийин соттор менен развод жасап коюп туруп, анан бүгүнкү күндө жазып берген. Ушундай кантип болсун? Ошон үчүн комиссия түзүлүп атат да. Ошон үчүн буга тикеден тике карагыла. Сагынбек Токонович, сиз патриот адамсыз, сиз жакшы билем. Тетиги силердин тергөөчүлөрүңөргө айткыла, например, сатылбасын. Ушундай кантип болсун? Отстранить эткиле андай тергөөчүлөр жумуштан. Андай прокурорлорду жакында комиссиянын итоги менен баа беребиз. Жалал Абадтын областной прокурорун ошол жердеги элдер жалап атат. Бул деген көз карандысыз, буларды биз эчтеке кыла албайбыз деп жооп берген. Эмне деген прокурор ал? Минобразование эмне үчүн өзүңөрдүн чогултуп аткан акчаңарды ошо профсоюзуңарга айта албайсыңар? Керек болсо ар бир мектеп өзүнө чогултуп, өзүнүн керегине жаратсын, например. Бирөөнүн чөнтөгүнө салып бербей. Илгери профсоюз деген иштечи, үй жокко үй алып берчи. Кыйналып аткан адамдарга жардам берчи. Бул жерден чогултуп туруп, улам бөлүп 30%-ин тиги первоначальный кармап алып, андан кийинкисин давре кармап алып, анан эң артын алып келип турган профсоюздун ушу тармактын чоңу чөнтөгү шарт этип салып коет экен. Элдер ошон үчүн чогултуп берип атабы, бир 5-6 кишини багалы деп. Неужели этого не видим, например? Неужели ушуну көрбөй атабыз биз? Мен күйгөнү менен айтып атам, например, биз канча чогулуп алып эле, келип алып эле, анан кийин мондай кагаздар таратып коюп эле. Ушинтип кантип иштесин, например. Укук органдары, например, силерди не украшает болчу. Минтип иштей тургансаң доверие жок сиздерге. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтып коем, мына эмки чогулганга чейин урматтуу укук органдары,
обязательно бореки соттордун чечимдери бар экен, карап көргүлө. Кайтадан эми РППга каттап, кайтадан биз эмени иш коскоп, анан текшерүүсүндө отабыз. Ага чейин эч ким кийлик салбайт экен. Бул профсоюздун өзү форма собственно частный деп эле жыргап эле жүргөн экен, например. Эми текшергиле. Текшергиле, алып чыккыла мүлктөрүн канчага сатылган, кимдер замешан болгон, бүгүнкү күндө канчалар былыктары жатат биз көрбөгөн. Эч ким текшерген жок. Бирде жолу бар документ сураган жоксуңар. Алдыңарда архивден кайта жазып берип атасыңар. Мына архивден алып жазып туруп жиберип ишти элдин баары билет. Ошон үчүн урматтуу укук органдары, сиздерге чын айтканда минтип иштесеңиздер, биз баа беребиз, депутат комиссия. И генеральный прокуратура баа беребиз. И Финполго баа беребиз. Токтоткула мындай болбойт деп, ушундай кантип иштесин. Биз бул мүлктөрдүн баары шуруудай кылып жазып туруп силерге берип атабыз, депутат комиссия үчүн кайта карап бергиле. Убагында туура эмес чечилген, убагында соттордун чечимдери туура эмес. Депутат комиссия берип атпайлы, улам эле бере бербейбиз да биз. Бердик биз. Мына ушуну карап бергиле деп атабыз. Силер болсо мына Дардановдун колу менен жанагы эле сөзүмдү айтып атам. Кайта эле ошол архивдеги документти бизге берип коюп атасыңар да. Биз эми депутаттар кайрылып атабыз, комиссия эл бизге кайрылды эле, биз силерге кайрылып атабыз да. Бул эл недоволен чечим менен. Соттун чечими менен дагы, следствие менен недоволен, который прекращен дегендердин баарычы. Никакой прекращен жок бул жердечи. Бүт берде ор коюп көрүнүп турат. Ошон үчүн айтып атабыз, депутат комиссиянын кайрылуусу менен силер РППга каттап, кайтада ошо мүлктөрдү карап берсеңиздер депчи, жолдош полковниктер. Карап бергиле, ошондо мындай бир тыянак чыгат деген ойдобуз да. Конечно, бул ойдон баягы самотек кылып коюп койсок, мунун баары жабылып калган иштер. Эмне развод жасап кетишиптир. Ана эми бул мыйзамды жагын карагыла. Атым Эшимхан уулу Нурдин. Сиз айткан маселе боюнча биз азыркы кезде балдарды сабап кетти деген адам жарандар кайрылган боюнча бүт баарын экспертиза берилди бүгүнкү күндө. Ошо экинчиден могу жаңы эле айттыңыз, сиз туура эмеспи деп болгон материалдар боюнча биз кыргыз туризмден выемка кылдык азыркы күндө. Анан профсоюзга да азыр выемка документтерди бердик. Ошонун түп тамырынан бери көтөрүп чыгайын деп, эмнеден мындай жер сатылып кеткен, мына жаңы эле айтылган Таштөбөдөгү УАЗик боюнча 80 соток жер эмнеден кетти? Ошол боюнча мына Маймендиеваны мына 1-2 күндө чакырып неме беттештиребиз. Булар менен азыркы тергөө амалдарына пландаштырылган бар, бунун бар. А жерде бир эле ГВоздик эмес, вырубка деревьев деп, например. Барып келдик. Баарын билесиңер аны. Бул чоңдорун айтып атабыз биз. Биз билбегендер да толтура. Анан кийин биз факты менен айтканбыз. Мисалы үчүн депутаттын баласы же депутаттын бир тууганы бир жерде иштесе, сразу чыгылып коомчулук көтөрүп чыгат, мына билесиңиздер. А жерде биз факты менен берип атабыз, ошол жерде Абышкаев деген экен, эмеде курортто жаллап атат, бүт туушкан классташтары менен иштеп атат. Бир жолу чакырып сурак жүрүскөн жоксуңар. Хотя ошол фактылар менен сурап койбойсуңар. Бул сенин тууганың экен, бул аялың буякта иштейт экен. Бүт заинтересованный лицолор иштеп атса, конечно, частный болуп калат өзүнчө эле. Факты менен берип атабыз. Андай фактылар аябай көп. Укук органдар, эң көп фактылар окуп чыксаңар, кереги жок, аны сурап, ар кимди шак эле барып текшерсең эле чыгат да. А не дай бог депутаттын бир баласы бир ошо мен, например, Тоокен тармагында комитет төрагасымын, ГКПнде же бир жерде менин уулум иштеп көрсүн. Ызы чуу кылып депутаттын баласы иштейт экен, өзүнүн тармагындагы иштейт экен деп эмгитетип эле коомчулукка көтөрөймөк журналисттер. А эмне үчүн, например, курорттун жетекчисинин аялы, туугандарын бар аякка кирип алып иштеш керек экен. Ошол өзү айтып турбайбы коррупция экеничи? Ошон үчүн туура түшүнүңүздөр, жакшылап карагыла да. Алар рейдерство кылып атат да. Мисалы үчүн мен деле общественный организациянын лидери болом да. Ооган согуштун ардагерлери. Биз отурсак эле бир топ адам келип алып эле колуңду бурап эле эшикке сүйрөп чыгарып кое турган заман эмес да. Алар ошондой кылып атат да. Кызды приемный кызды сүйрөп чыгып туруп, опечатать этип туруп, бөлөк болду сен иштебейсиң деп атат. Анан барып кой кирем десе, төрөгасы, например, бизге арыздар түшүп атат. Бетин тытып, жанакы берден барган бир баланы, коем жардам берейин деп. Тепкилеп сүйрөп чыгып атышат, например. Саап атышат деп жактан келип алышыптыр. Анан кандай эч кандай сот элемне точка коюш керек экен. Следствие жүрүш керек да. Телесный повреждение болуп атат. Самоуправство болуп атат жерде. Биз баягы шайлоо жөнүндө берки немелер боюнча оценка берилет юридикалык база. Бериш керек, срочно бериш керек да. Мен больницага кармап жатып эле кечке сурай бермек. Сиздердин жумуштарды биз деле кылып атабыз мына. Мен айлыкты бир эмес 2 жолу көтөрүп чыктым. Алар таанып атышат. Кожобек Чачевич калп айтат деп. Элена мен мемлекетке уктап атып эле бирөөнүн айлыгын түшүмөн көрүп жазып атыптырмын, например. Мен деген бир жактан алам да. Силер деле алгыла да, доказать эткиле. Алардын айлыктары 27 000, 25 000 жазып коюп, вознаграждение деген балекет бар экен. Доход кылып алат экен, аны 12 айга бөлсөң эле чыгып атпайбы 159 000ден 300 000ден. Каяктан булар жазып алып турганын бар.
Анан коомчулуктун башына айлантып атат, айбыл калп айтып атат, жөн эле айтып атышат деп. Анан алып чыгып доказать этип койгула. Анан өзү эле ошол мүчөлөр өздөрү эле тытат аларды. Карасаң биздин акчанын баарын жеп аткан налево направо деп. Ошон үчүн биз коомчулукка так маалымат берели деп атабыз. Тигилер чыгып алып айтып атышат, депутаттар калп айтып атат деп. А биз укук коргоо органдарына берип атабыз, калп айткан жокпуз, доказать этип берип атабыз, силер да подтвердить этип койгула деп атабыз. Ошолорду чогуу иштегиле да. Болгон ушул, андан бөлөк сиздерден. Анан жана мүлктөр боюнча бир эле 30% акча эмес, основной мүлктөр. Мүлктөрдү каалагандай сатышкан, оңго солго сатышкан. Ошону карагыла, например, бул деген туура эмес. Жеңичинен кеткен деп доказать этиш керек да. Бүгүнкү баага, ошол мезгилде рыночный баага көбөйтсөң эле чыгып калат алар мүлктөр канчага сатылып кеткен. Биз ошону суранып атабыз.